Балыкчы шаарынын мэри Батырбек Жантаев тиешелүү жетекчилер менен биргеликте балык базарында рейд өткөрүп, мыйзамдуу жана иреттүү сооданы камсыз кылуу максатында сатуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Рейд учурунда сатуучулардын белгиленген жерден чыгып, тротуарларды жана коомдук жайларды ээлеп соода кылып жатканы аныкталып, аларга эскертүүлөр берилди. Ошондой эле таштанды челектерин орнотуу жана тазалыкты сактоо боюнча талаптар коюлду. Мындан тышкары Нарын шоссеси боюнча да мыйзамсыз токтогон такси жана жүк ташуучу унаалар чыгарылып, айланма жолдун боюнда жайгашкан мыйзамсыз курулуштар, вулканизация жана соода түйүндөрүн иретке келтирүү иштери башталды. Жерди убактылуу ижарага алып, аны максатсыз пайдаланып жаткан жарандарга расмий эскертүү кагаздары тапшырылды. Мэрдин орун басары Нуржигит Турсунбеков билдиргендей, шаарда иретке келтирүү иштери системдүү улантылат. Анын айтымында келерки жылдан тарта балык базары жаңы жайга көчүрүлүп, соода саттык үчүн ыңгайлуу жана мыйзамдуу шарттар түзүлөт. Шаар үчүн баардык тазалыкка келтирүү, иретке келтирүү боюнча массалык түрдө иштерди баштадык. Анын ичинде иретке келтирүүдө көптөн бери көйгөй жаратып келген ушул балык базары, балык сатып жана турган ишкерлерибиз, мындай айтканда, жеке келген туристтерибизге ыңгайсыз шарттарды түзүп аткандыгына байланыштуу иретке келтирүү иштерин жүргүздүк. Жакында урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тарабынан бул жака этно базар салынат, балыкчынын кире бериш жагына. Ошол жерден өзлөрүнө атай базар кылып, место бөлүп берип атабыз. Экинчиден, тротуарга чыгып жана парковкага чыгып алган жарандарыбызга кайра артка кайтып, келген сатып алуучуларыбызга дагы ыңгайлуу шарттар түзүп берүү жагы боюнча түшүндүрүү иштери жүрдү. Мындан сырткары шаар ичинде азыр массалык субботник жүргүзүп жатабыз. Бул иштер ар дайым күндө уланууда жана улана бермекчи. Көптөгөн проектилерди азыр жаңы келгендерибиз менен биргеликте шаарды кыдырып, кайсы жерлеринде кемчиликтер бар же кайсы жерлерин жакшылап, дагы бир инфратуризмдөрдү жаңыртуу, жакшы инфраструктураларды түзүү, элге шарт түзүп берүү максатында шаардын ичин кыдырып, аныктап жүрөбүз. Шаар жетекчилиги балыкчыны иреттүү, таза жана заманбап шаарга айландыруу боюнча иштер мындан ары тездик менен уланаарын белгиледи.